Ош шаарынын аймагында Бишкек шаарында курулуп жаткан жабык аренага окшош көп функционалдуу комплекс куруу зарыл деп эсептейм. Аталган комплекстин биринчи кабатында жаштар борбору катары уюштуруп, анын окуу, чыгармачыл, спорт, сессия, тренерлер, лекциялар жана консультациялык кызматтар жайгаштыруу жакшы деп эсептейм. Төртүнчүдөн, Ош шаарында бүгүнкү күндө айланпал жол жок болгонуна байланыштуу, альтернатив жол жок болгонуна байланыштуу көптөгөн пробка болуп көйгөйлөр жаралууда. Айта кетсек, Кытай, Өзбекстан жана Тажикстан каттаган чоң фура, чоң жүктүү машиналар шаардын ичинде жаңы азыр салынган жаңы жолдор жабыркап, жаман абалга алып келип, бүгүнкү күндө пробка болуунун алдында турат. Бешинчиден, Жибек жолу муниципалдык аймактык башкармалыгында 53 жана 54 мектепте 400 орунга ылайыкташкан мектепте 1200 бала окуп келүүдө. Аталган мектептерге кошумча корпустарды куруу зарыл деп эсептейм. Алтынчыдан, Жибек жолу муниципалдык аймактык башкармалыгында 160 көчөдө 17 000 тегерегинде эл жашайт. Аталган жерде 800ден ашык балдар бала бакчага барыш керек, бирок тилекке каршы бир да бала бакча жок. Жибек жолу муниципалдык аймактык башкармалыгында 60 000 тегерегинде эл жашап келет бүгүнкү күндө, бирок бир дагы спорт сарай же спорт комплекс жок. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, бул нерсе көңүл буруп кетсеңиз, үй бүлөлүк зордук зомбулук маселеси боюнча калып кетпей, жада калса, күч колдонуп 2 жашка толбогон балдарын тартып алган аталар да армын эмес.